Саламатсыңарбы, урматтуу кыргыз элим. Саламатсызбы, урматтуу Сооронбай Шарипович. Мен өзүмдүн оюмду, пикиримди айтайын деп келдим да. Тегерек стөлдү да ошол үчүн уюштуруп атам. Биз Баткен областынын барып коррупционный схемаларды ачып келдик. Эмне себептен? Анткени биз ош жерден Төрөбаев Алчыбай Имарович, Имаров Аргынбай Төралиевич, Имаров Алмаз Төралиевич, булар мындай айтканда ОПГ. ОПГ деп эмне үчүн айтып атам? Анткени жеп ичкендердин баардыгы толтура экен. Биз да азыр мындай материалдардын башын топтоп келдик. Бизге телефон менен келип атат, информация толтура, мындай айтканда, сиздин атыңызды жашырып, жаап, сиздин артыңыз менен мени тиги Сооронбай Шарипович премьер-министр кезинде алып барып туруп айыл өкмөт койгон. Андан кийин мына мени аким кылып кадам жайгап келип койду. Азыркы учурда мен жогорку кеңешке депутатка барам деп отурат. Менде бүт информация бар, полностью. Биякта уже запистер бар. Андан тышкары азыр элден дагы көп информациялар келип атат. Биз Элет көйгөй коомдук бирикменин кандай иштерге барарын өзүңүз деле билет болушуңуз керек. Прокуратурага, сотко, бүт бардык жака жазып атабыз. Биздеги достоверный информациялардан тышкары дагы көп информациялар келип атат. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сиздин саясатыңызды алар колдобой эле сизди колдонуп атат. Мындай айтканда сизди уят кылып атат. Ошондой кишилер иштеш керекпи? Иштебеш керек. Кыргыз эли деген кандай эл? Батыр эл. Эгерде бул нерсеге бөгөт койбосоңуз, жемкорлордун башын тазалап чыкпасаңыз, анда биздин Манас деген атыбыз өчөт. Ошон үчүн Сооронбай Шарипович, сизге мен талап коем. Коррупционерлерди кармаңыз, чырпыра туруп басыңыз дагы, бардыгын тең түрмөгө салыңыз. Антпесе биз коомчулугубуз да оң болбойт, өлкөбүз да оң болбойт. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элибиз, урматтуу Сооронбай Шарипович. Мына азыр сиздердин алдыңыздарда айтып кеткендей, мен Орозали Бакыт Тургуналиевич, Элет көйгөй коомдук бирикмесинин 7 дубанын тең төрагасымын. Өткөндө 1-июндан баштап 8-июнга чейин түштүк жергесине биз Элет көйгөй коомдук бирикмеси Марипа Мукамбетова төрайым болуп кошо барып эл журтту көрүп келели. Ошондой эле каржы экономикалык борборду кайсыл жерге ачсак деп эл журтубузга кандай кылып жардамыбыз тиет экен деген мазмунда бардык. Ош, Жалал Абад губернаторлору, Баткен областынын губернаторлору жакшы тосуп алды. Бизге ошол Калдамжай районунун акими Имаров Аргынбай Төралиевич ушундай кылып терс суук кылып тосуп алды. Бизди келгенде эле беттен алып, силер кайсы жылы ачылдыңар? 15-жыл. 15-жыл болсо силер келгенсиңер. Менде толук информация бар. Силер жалган жала жаап бизге ушак айымга ишенип. Бизде 15-жылы Кадамжай шаарында фонтан ачабыз деп силер афера менен займас эткенсиңер деп айтты. Кийин биз сураштырып, биз андай эмеспиз. Биз ар бир кылган ишибизди биздин коомдо мүчөлөр протоколуна кетет, видео протокол жана биздин билбей эч нерсе болбойт деп айтып, түшүндүрсөк да болбой бизге жана жапты. Көрсө 2015-жыл эмес 2017-жылы сиздин президентский предвыборный кампанияңызга иштегенде ошол убакта губернатордун баласы ошол фирма ачып, ошолар алган экен, ошолар казып, ошол боюнча бүтпөй калыптыр. Аны кимден уктуңуз десек, ошол Калдамжайдын акими менден мурунку акимдер айтып кетти деди. Бирок ошол эле маалда бизде жакшы, мен сиздердин идеяларыңыз жакшы экен, колдойм. Биз ага айттык, эртең биз алга деген айыл өкмөткө барабыз. Канча жылдан бери какыраган жерге, ошол жерге каржы экономикалык борбор курулат деп сиздер бара бериңиздер, мен баардыгын билем, мен баарын айтып коем деп бизди жолго салган. Еще плюс ал мынтип айткан, бизге ким келди, бул территория киргенден кийин мени раз Сооронбай Шарипович койгондо мен бул жердин кожоюнумун, баардык баскан турганын баарын билип турам деди. Биз эртеси алга айыл өкмөтүнө бардык, ал жерде айыл башы Жыргал мырза экен, 10 чакты дежурный депутат, жергиликтүү депутаттар чогултуп бир жер адреси менен киргенде эле бизге ар түрлүү туш тараптан суроолорду берип, биз дейт кайсы жыл экенин билбейбиз,
1000 гектар жерди бирөөлөргө берип коюп, эндигичи ала албай атабыз, жайтыбыздан ал жак, бул жак деп бизге жок нерселерди айтты. Еще Жыргал мырза ошол айыл башчы алган. Мен 10 чакты адамдан сурадым, силердин Элет көйгөй коомдук бирикмеси тууралуу силер жалаң ушундай элдин башын айландырат экенсиңер дейт. Бул жерде Элет көйгөй коомдук бирикмеси 7 дубан боюнча канча миңдеген карапайым адамдар ошолардын бардыгына аброюна шек келтирди жалган жалаа менен. Эми сиз дайыма айтып келесиз, сиз биздин ушунча президенттердин арасында эң ыймандуу, намаз окуган, Аллага көбүрөөк ишенген президентибиз болгондон кийин биз сизге кайрылып жатабыз. Өзүңүздүн сөзүңүздө, предвыборный кампанияңызда да айтып жүргөнсүз, мен коррупция менен аеосуз күрөшөм деп. Мына коррупциянын нак очогун таап келдик. Бул документтердин баардыгы бериле турган жайларга берилет. Сизден сурап шуну өзүңүздүн личный жеке көзөмөлүңүзгө алат деген ойдобуз. Карапайым эл күтүп атат. Барган жерлерибизде андай элдер жыргап жашап атпаптыр, бирок чоңдор баардыгы жыргап эле жашап атты. Ким кандай гана болуп барбасын, биздин угушубуз элдер айтып атат, булардын кырышасы, мындай тилде айтканда, булардын коргоп жүргөн адамдар ак үйдө деп атат. Айланып келип сиздин биз саясатыңызды жүргүзсөк, кайра булар сиздин саясатыңызга орусча айтканда саботаж кылып атат. Ушуну тез арада bir çara görürüz деп ойлойм. Assalamu alaikum, урматтуу калайык калк, урматтуу президент, сиздерге мынакей кайрылып аткан себеби мен Тимур Махмудов, Элек көйгөй коомдук бирикмесинин кеңешчиси. Азыр мынакей биздин төрайым ошондой эле Жети областынын төрагасы айтып өткөндөй эле Баткен областынын Кадамжай районуна барышып, ушул көйгөй менен биздин төрайымдын аброюна шек келтирген аким, ошондой эле бир тууганы Актурпак айыл өкмөтү, ошондой анын бир тууганы Актурпак айыл өкмөтүнүн спикери 99-жылы взятка менен кармалып СИЗОдо отуруп келген экен. Кыргызстанда булардан бөлөк кишилер жок бекен. Дагы билдире кете кетсем, эртең 15-июнь күнү 2020-жылы бул боюнча жогорку прокуратурага, СМБга арыз түрүндө кайрылабыз. Эгерде ушул айтылып өткөн Кадамжай району боюнча ушул аким, айыл өкмөтү, бул спикер тез аранын ичинде жала жаккан үчүн, аброюна шек келтирген үчүн жумуштан алынбаса, мөөнөтсүз митинг жарыялайм. Рахмат.